кутман таң бир туугандар, Кудайдын эли, Кудайдын журту. Кайрадан ушинтип Кудай мени ушундай мүмкүнчүлүк бергенине аябай кубанычтамын жана сыймыктанам. Ошо даңктап атып ой келип кетти да. Негизи мен да ырдаганда аябай жакшы көрөм. Даңктап атканда мындай өзгөчө маанай го биздечи. Кудайды даңктап, мындай жүрөгүбүз ачылып, мындай жакындай сезилет да. Өзгөчө учурда, анан кийин ушинтип даңктап атып, биздин жыйындагы өзгөчө даңктайт да. Башында эле даңктоо менен баштайбыз. Анан ушул учурда ойлоп кеттим, ооба Кудайды даңктайбыз, биз ушундай жакшы маанайда болобуз, мындай жакшы сөздөрдү айта алабыз. А бирок жашообузда өзгөчө учур болушу мүмкүн. Кыйын учур болушу мүмкүн. Оор учур болушу мүмкүн. Жеке жүрөктү козгой турган учур болушу мүмкүн. Ошол учурда Кудайды көрө алабызбы? Же ошол учурда Кудайды жаныбызда экенин биле алабызбы же байкай алабызбы? Бүгүн ошол оор учур деп айтатам, ошол жөнүндө ой жүгүртөбүз. Бул башталыш китебинде 22 бөлүмүндө. Бул окуя баарыбызга аябай белгилүү. Мен окуп берейин. Ушул окуялардан кийин Кудай Ыбрайымды сынады. Алага Ыбрайым деди. Ыбрайым болсо, мына мен деди. Ошондо Кудай мындай деди. Жакшы көргөн жалгыз уулуң Ыскакты алып Море жерине бар. Мен сага ал жердеги тоолордун бирин айтам. Ошол жерде аны бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чал. Ыбрайым эртең менен эрте туруп, эшегин токуп, өзү менен кошо маалай балдарынан экөөнү жана уул Ыскакты алып жолго чыкты. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык үчүн отун жарып алып, Кудай айткан жерге барды. 3-чү күнү Ыбрайым көз чаптырып, алыстан ал жерди көрдү. Анан Ыбрайым малай балдарына, силер бул жерде эшек менен калгыла. Ал эми уулум экөөбүз тиги жакка барып, сыйынып, анан силерге кайтып келебиз деди. Ыбрайым бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка дайындалган отунду уул Ыскакты жонуна артып, колуна от менен бычак алды, анан экөө бирге жөнөдү. Ошондо Ыскак атасы Ыбрайымга, ата, деди ал. Мына мен уулум, деди Ыскак. От менен отун мына. Ал эми бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалынуучу козу кана? Деп сурады. Ыбрайым ага, уулум, Кудай өзүнө чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка козун өзү караштырат, деп жооп берди. Алар андан ары жөнөштү. Ошентип, алар Кудай айткан жерге келишти. Ыбрайым ал жерге курмандык чалынуучу жай куруп, отундарды коюп, өз уулу Ыскакты байлап, аны курмандык чалынуучу жайга отундардын үстүнө жаткырды. Анан Ыбрайым өз уулун мууздаш үчүн колун сунуп, бычагын алды. Бирок асмандан Теңирдин периштеси, Ыбрайым, Ыбрайым деп чакырды. Ал, мына мен, деди. Периште ага, балаңа кол көтөрбө, ага эч нерсе кылба. Анткени мен эми сени Кудайдын коркоруңду, мен үчүн жалгыз уулуңду да аябаганыңды билдим, деди. Ыбрайым көз чаптырып караса, артында мүйүз калың бадалга илинип калган бир кочкор турган эле. Ыбрайым басып барып ал кочкорду алып, оонун ордуна бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалды. Анан Ыбрайым ошол жердин атында Жахава Ире деп атады. Ошондон улам Жахават тоосунда караштырылат деген сөз айтылып калган. Теңирдин периштеси асмандан Ыбрайымдын экинчи ирет чакырып мындай деди. Өзүңдүн жалгыз уулуңду аябастан ушул ишти кылганы үчүн өзүм менен ант берем, деди. Дейт Теңир.
эми мен сени алкагандан алкайм. Сенин тукумуңду асмандагы жылдыздардай, деңиз жээгиндеги кумдай көбөйткөндөй көбөйтөт. Сенин тукумуң өз душмандарынын шаарларын ээлеп алат. Менин тилимди алган үчүн сенин тукумуң аркылуу бүт жер жүзүнүн элдери бата алышат. Анан Ыбрайым малай балдарына кайтып келип, алар менен бирге Беершебага жөнөдү. Ыбрайым Беершебада жашап турду. Омин. Оорсуно учуру. Өзгөчө Ыбрайымга, ал эркек, уулуна, ал эркектер Майраңар менен. Кудай ушул окуялардан кийин Кудай Ыбрайымды сынады дейт. Сынады дегенде, эгерде менин оюма койсо, мен каалабайт элем да. Анан өзгөчө дагы күтүлбөгөн сыноолор келсе дагы аябай оор, Кудай Ыбрайымды сынады дейт. Кээ бир учурда ушунчалык сыноо оор болгондуктан биз аны жаза катары кабыл алат экенбиз. Бир ошол сыноолор негизи аябай эсибизде калат экен. Анан ошол бир сыноо жөнүндө бөлүшкүм келип кетти. Анда мен үй бүлөм менен ошо Молдовада окуп жүргөн болчумун. Жайында каникулга келип, анан документтерди алмаштырыш керек болуп калды. Балдардын документтерин алмаштырып, ушундай бир эмелерди кылып, анан кайра ошол окууга жөнөдүк, учур келип. Анан кызыктай жол кылып алдык да, Москвага чейин учуп барып, анан Москвадан ары поезд менен Кишиневко жетебиз деп баары жакшы. Анан кийин поездго түшүп баратканда Украинанын чек арасынан биздин документибиз туура эмес болуп алып салышты. Караңгы түн, түнкү саат 3. Бир эме ушундай жерлерде мындай жөнөкөй адамдарды деле алып калбайт окшойт. Баарыбызды бир комнатага отургузуп койду, бир түзү да, кыйшыгы да баары, соусу да, масы да баары. Анан биз балдар менен анан ичиме эле мындай бир кыздай болуп эле, мындай түш сыяктуу болуп эле. Балдар эле кички. Кичүү балам 1 жашта, уулум болсо 2-3 жашта. Биякта келинчегим ый токтобойт. Анан мен эле мындай мага эле таянып атышат да. Мен кимге таянам? Анан ооба Кудайга таянып атам, сыйынып атам. Бирок мындай ишенбегендей эле болуп атат да, бул мындай мүмкүн эмес деп. Анан бизди артка кайра жөнөтүштү. Артка жөнөп тиги чек арага келдик. Анан чек арадан андан ары өзүбүз жетип алыш үчүн бир автобус алдык. Автобустан ушинтип иши кылса 1 сутка бою жөнүнө мындай катасып келдик да. Москвадан баштап тиги чек арага чейин, чек арадан кайра келип, анан аябай кыйналып, анан эмне кыларын билбей ошол жерден анан ойлонуп атам дейм, азыр ошол посольствого барыш керек деп. Анан эртең менен эртеси туруп алып туруп тиги посольствого чалып атам. Чалып атсам, бир жолу чалсам кетпей койду, экинчи жолу чалсам бир киши алды. Бир киши алып, анан мен өзүмдүн акыбалымды айтып атам. Ушунтип калып калдык, ушундай документ жазыш керек. Кел деп, эртеси күнү саат 9га кел деп койду. Көрсөм мен посолбу же посол жардамчысына түзмө-түз эле байланыштырдым. Бул дагы керемет. Анан деп эле эртеси күнүгү посольствого барсам, мен биринчи болгон эме тажрыйбам, посольствонун алдында кишилер жыйма. Толтура ар бир өзүнүн маселеси менен. Анан мен келсем ушу өтө алчу эмесмин да. Анан эмнегедир ошо ичимдеги бир кандайдыр үнбү же эмне ушундай өтүп баратып эле анан кийин тиги кароолчуга, формачан кароолчуга айтып атам. Ушундай саат 9да мен посол келди десе, деп эле эшигин ачып киргизип атам. Аякта элдер болсо ызы чуу болот, муну эмне киргизип койдуң депчи. Мен аларды карап алып өтүп, өзүм да бир кыздай болду, ишенбей эле анан өтүп кеттим. Өтүп кетип анан кийин ошол эшикти айтып койдум, могу эшикке киресиң деп. Ал эшикке барсам, тиги ошол ичинде 1-2 киши аябай мындай бир аябай чоң маселени чечип, мындай ачууланып бир нерсени сүйлөшүп атышты. Эшик ачык.
эми ачып деле кирсем болот эле, бирок кире албай койдум ошондой сүйлөшүп аткан учурда. Анан кайра жаап күтүп атам. Күтүп атсам анан кийин тиги эшикти дароо ачып эле ачуусу менен чыгып кетти. Андан кийин тиги калган киши ачуу менен кандай мени кабыл алмак эле. Билбей эле мындай ыңгайсыз болуп эле кирип барып, ушундай мен сизге кече чалдым эле, мен ушинтип кайрылдым десем, деп туруп паспортун кармап туруп, деп мен жардамчым бар, бул маселеңди чечип берет деп койду. Анан ошентип маселе чечилди. Анан баягы сүткө күйгөн эме бол, кайра айранды үйлөп ичип каласың да. Кой, поезд менен барбайм, биз учуп барабыз деп, анан кийин ошол жерден билет алып, анан бир жумадан кийин учайлы деп баары даяр болуп, көңүлүбүз жайдары учайлы деп келдик. Учайлы деп атсак, ошол жерден тиги бизди текшерип атып, мынтип карап атат. Сен студенткесиң, бул келинчегиң менен балдарың кайра кайрылып кете берсин деп атат. Ушинтип суноо токтобойт атат да. Ушу суноонун фону менен турат да. Тиги башталган жана поездден башталган, анан посольстводон болгон, анан ушинтип эле бир жумада деле жөнүндө турган жокпуз да, чечишибиз керек да. Же үйдө жок, же чүйдө жок деген ортодо жүрбөйбүзбү? Анан ошол жерден билбейм эмнегедир мындай. Аэропорттун да ызы чуу, кишилер көп, мындай жанагы колонкадан эме сүйлөйт, учуп конот, анан тигиндей мындай деп анан. Ошондо бул келинчең менен балдарың кайрылып кете берсин, сен учуп кете берсең болот дегенде бир кандайдыр мындай тып-тынч болуп калды. Өзүм ушундай бир кыздай абалда келдим. Тып-тынч, эчтеке укпай эле отуруп. Анан бирок эмнегедир ичимде тынчтык болуп атат да. Анан ойлонуп Кудайга кайрылып атам, бул эмне болуп атат деп түшүнбөй. Десем анан ичимен үн чыкты. Жанагы сумкаңда биз тиякта кишине уктап жүргөндө бизге жанагы убактылуу документ берет го. Ошол документиңди алып көрсөтпөйсүңбү деп да. Анан кийин деп анан шашпай, биякта тиги келинчегим баланы көтөрүп алып көзүнөн жаш чыгып атат. Улуу балам болсо жыргап ойноп жүрөт, мындай баары эле жайлап калгансып, анан кийин шашпай документти алып, анан тиги кишиге көрсөтүп, анан кийин учуп чыгарды эле, жарым саат эле калды. Анан тиги киши карап туруп, азыр мен чалып келейин деп туруп, бир жерге барып чалып, анан кайра келип туруп, чогуу эле учуп берсең болот деди. Ой, кирип алып чуркап барып самолетко мына акыркы эме пассажирлерден болуп отуруп анан учуп. Бул сыноо Кудай мени бекемдеди бул сыноо аркылуу. Мен Кудайдан башканы эч ким көрө алган жокмун. Кудай эле жардам берди. Кудай сыноону жаза катары эмес, биздин ишенимибиздин тереңдигин текшерүү. Биздин ишенимибизди бекемдөө. Биз үчүн суроо да ошол. Бул сыноонун аркасында канчалык менин ишеним бекем, канчалык ишеним Кудайга терең. Анысы кандай? Ыбрайымга Кудай сыноо жөнөттү. Жөнөкөй сыноо эмес. Самолеттон калып калган сыноо эмес. Уулун, жакшы көргөн жалгыз уулуңду Ыскакты алып, Мория жерине барып, курмандыкка чал дейт. Ал учурда баарыбыз билебиз, Ыбрайым кандай жол менен уулду болгон. Башында ал ойлогон, уулду болбойм, бир жандагы үйүнө бир куну ошол Элазар беле, ошол ээлейт, ошол тукумун улайт деп. Жок, андай болбой калды. Андан кийин Кудай убадалап, уулду болду, араңдап жетти, каарыганда жетти. Эми баары жакшы болуп, мына батага ээ болду, мына Кудай берди деген учурда Кудай айтып атат. Жалгыз жакшы көргөн уулуңду Ыскакты алып барып курмандыкка чал. Ал үчүн уул, ал тукумдун уладысы болчу. Аты жөнүнүн сакчысы болчу. Үй бүлөнүн намысы болчу. Ооба. Ал үчүн бирок Ыскак жөн эле гана уул эмес, бала эмес, ал үчүн ошол убада болгон болчу. Ошол тилектердин аткарылышы болчу. Борбор болчу, Ыбрайымдын борбору болчу. Бир
ишенген үй бүлө алардын да ушул жалгыз уулу экен, жалгыз уулу бар экен. Эптеп атып жетишиптир. Анан бирок Кудайдан чакырык алышат. Бир жерге миссионер болуп барганга. Ал жер кооптуу жер экен. Анан тандоо болду. Көп учурда биз келечегибизди же мындай кантип жашайбыз, эмне деп жашайбыз дегенде биз балдарыбызды карап туруп ойлойбуз, балдарыбыз кандай болот экен депчи. Мен ушул Ракфронт айылында өскөм. Бир учурда жанагы Союз учурап, анан кийин жанагы этникалык немистер көчүп баштайт го Германияга. Анан ишенгендер көп жашачы. Анан көптөрү ушуну жооп берчи. Ай, биякта деле жакшы эмеспи, эмнеге көчүп атасыңар десе, жакшы болмок, бирок балабызды ойлоп ушул жерге калайлычы деп деле чечсе болмок. Жок, Кудайдан дааны ачык алышты, ошол жерге барыш керек. Натыйжада ал жерден жүздөгөн адамдар Кудайды таанып, Кудайга кайрылышты. Мындайча айтканда алар ушул баласын курмандыкка чалгандай эле болду да. Андан ары кызыгы Ибрайымдын ун чукпаган тил алчаттыгы. Эртең менен эрте туруп дейт. Эшегин токуп, өзү менен кошо малай балдарын экөөнү жана уулу Исхакты алып жолго чыкты. Кызыктай, бул Ибрайымдын мындай дайыма эле ушундай болгон эмес. Кудай бир жолу келип Содом Гоморраны жазалайм деп келбеди беле. Ал кетип барат, анан кийин ошол учурда Ибрайымга келип, анан ушул Исхактын төрөлүшүндөгү пайгамбарчылык кылып кетишет, Анан биз ачыгын айтайын, эмне үчүн баратабыз деп турда бөлүшүп беришет го. Ушул Содом Гоморранын эли ушундай күнөөгө батты, мен аларды жазалайм депчи. Ал жерде болсо тууганы Лот жашаган. Анан кандай кылат? Барып жазала, Лотту да кыр дебейт. Содолоп баштайт. Эгерде ал жерде эли улуң болсо, сен сактайсың, аякты жазалабайсың деп. Эли болсо сактабайт. Ал жерден ал арачы болуп берет Ибрайым. Эгерде деп ошонтот, онго чейин чөйт. Кудай айтат, 10 болсо дагы мен анда жазалабайм. Бирок 10го да чыккан жок ал жерде. Бирок биякта кызык. Ун чукпаган тил алчактыгын көрсөтүп турат. Талашкан жок. Содолашкан жок. Эч кандай шарт койгон жок. Шарт койсо деле болот эле. Сен мага жалгыз уулу бердиң, кантип эми алган жатасың? Уулумду алсаң эмне андан ары кандай кайра кайтып бересиң дегендей. Бирок ун чуккан жок. Биз көп учурда көптөрүбүз ишенимизди сөз менен айтабыз. Ишенем, мен Кудайды сүйөм деп. Иш жүзүнө келгенде кыйын, Бул жерден Ибрайымдын ошол иш жүзүндө ишенимин көрсөтөт. Тил алчыктыгын көрсөтөт. Анан эң чың алган учур, эң мындай күчөп келаткан, мындай жарыла турган учур. Исхак сурап атат. Ата дейт. Курмандыкка чалынуучу коз гана дейт. Өзгөчө мындай баласы атага кайрылып атканда. Ата деп атат. Болгондо да жалгыз ул ата деп атат. Сурап атат. Биякта аталар бар да. Балдар бар. Балдар кички кезекте, кички кезинде ооруп атканда ошонун ордуна ооруганга даяр белеңер. Даяр болчубуз. Эгерде өмүрүбүздү бере турган болсо, даяр белек, даяр болчубуз. Бул жерден Исхак сурап атат атасынан, ата деп кайрылып атат. Кудайга шүгүр, Кудай мага 2 уул берди. Мен үчүн аябай чоң ата,
Мен үчүн алар аябай белек. Жарым жылдан ашты. Алар дагы ушул башка өлкөгө кетип окуп, анан кийин мындайча айтканда биз ажырап атабыз да. Ооба, учур келиш керек. Учур келди, ажырап атабыз. Бирок ата катар мага оор болду. 20 жылда жанында жүрүп, бир да жолу ушундай болгон эмес. Узакка ажыраган эмеспиз. Дайыма жаныбыздабыз. Окуймбу, иштеймби, дайыма жаныбыздабыз. Анан ошентип эле ажырап, алар башка жакка кетип, мен биякта калып, анан ата деген үнү укпай калсам, мындай кызыктай эле ыңгайсыз болуп калдым. Мындай жок бир нерседей болуп эле. Анан ошондой бир учурда түшүмө кирип атат. Балдарым кички экен. Улуу балам бир 2 жашпы, 3 жаш ошо түшүмдө. Тиги кичүүм болсо ошо 1 жашта. Анан балдар кичикесинде мындай таттуу го, аябай мындай эзилип эле тургум келет да. Көрсөм ойноп жыргап ойношуптур. Анан түшүндө эмнегидир билбейм, ошо келинчегим экөөбүздү бирөөлөр кармап эле алып кетип бараттыр да. Түшүнбөйт, бир жерге камаган эле алып кетип баратат. Мен өзүмдү алсыз сезип эле аларга каршы тура албай эле, анан мындай ажыраган жатабыз. Анан үйгө кирсем бөлмөнүн ичинде жыргап ойношуптур. Эч кандай мындай тынчтыкта, кубанычта ойношот. А мен ичимен бушайман болуп атам, бизди алып кетет эми, булар жалгыз калат депчи. Анан элестетсең кички бала жалгыз калат, эч ким карабыз, эч ким жок. Анан ошол жерден тиги көзүмөн жаш чыгып, тиги улуу балама айтып аттым. Сен улуусуң депчи. Элестеңер, 3 жашта бала, кички бала айтып аттым. Сен улуусуң эми, сен иниң үчүн кара. Иниңге көз жаш бол. An үчүн байке болуп берди. Desem, ооба деп макул болуп, анан ойгоно келинчегиме көрүшүп үйлөп аттым. Көрсө аябай кузга болуп салынып аттыр. Анан ойгоно келинчегиме айтып үйлөп. Анысы кандай ушул Ибраимга кандай болот эле? 3 күн үнүн чыгарган жок. Бир баласы. Кандай ичинде ойлор болду. Бирок Ибраимдин жообу аябай таң калтырып атат. Уулум, Кудай өзү караштырыпты. Бул жооптон качкан жок. Эптеп эле жооп берген жок. Чын эле Ибраим билген жок, кандай болгонун, эмне болгонун билген жок. Бирок ал ошол Кудайга ишенип айтып атат. Уулум, Кудай өзү караштырат. Ал кандай болгонун билген жок, бирок ал кимге ишенгенин билди. Кудай калтырбайт. Бул ишенимдин күбөлүгү болду Ибраим. Ошондой чыңалган учур болуп, кинода жанагы мындай алып келет го, дем албай мындай тып-тынч сыяктуу болгондой. Ушундай чыңалган учурга келди. Исхак сурап атат, Ибраим жооп берип атат. Балким, эгерде ушул ичинде болгон ойлорун ушул жерге жазылса, кандай ичинде ойлор болот, кандай кыйын
кыйын нерсени өткөнүн балким билмекпиз, бирок ата катары аябай кыйналган окшойт. Ал жооптон качып эптеп жооп берген жок, бирок ал ошо ишенимдин көөлүгү болду. Анан бурулуш. Жашообузда ушундай бир бурулуш чекип болот, бир нерсе чечилет. Буга чейинки жашоо, мындан кийинки жашоо. Бул кандайдыр 180 градуска өзгөргөндөй. Ал ошол бычагын көтөрдү. Бычак көтөргөндө дайыр болчу. Кудай уулунан ажыраш үчүн. Бычак көтөрүп, Кудай токтотту. Мен эми сенин Кудайдан коркконуңду билдим дейт. Кудайга эмне Исхактын өлүмү керек беле? Кудайга эмне керек болчу? Кудайга Ыбрайымдын жүрөгү керек болчу. Ишеними керек болчу. Кудай бул ошол сыноон эмне бизди мындай сынап, үстү-үстүн карап мындай күлмөк беле? Жок. Кудай биздин ошол ишенимибизди чыңдаш үчүн, бизди жүрөгүбүздү текшериш үчүн, ишенимибиз калыпташыш үчүн ошондой сыноо берилип атат. Анан ошондон кийин Кудай далилдегенден кийин Кудай биз менен тең катары мамиле кылат экен. Ал алдын ала биз үчүн чечпейт экен, ал биздин чечимибиз менен да эсептешет экен. Ошентип биз тил алчак болуп, ишенимибиз бекем болсо, Ыбрайым айтат: "Мен эми сен Кудайдан коркконуңду билдим" дейт. Анан Кудай улуу бата берип атат. Жөн эле бата берген жок. Батасын ант менен, өзүнүн аты менен бекитип атат. Мен өзүм менен ант берем дейт. Кудай дайыма эле ант бере бербейт. Кээ бир учурда, сейрек учурда эле ант берет. Бирок бул жерде ал өзүнүн убадасын өзүнүн аты менен бекитип атат. Бул жөн гана бата эмес, бул ант менен бекитилген келишим. Бата бул жерде 3 багытта берилип атат. Көбөйтүү. Биринчиси көбөйтүү. Сенин тукумуң асмандагы жылдыздардай, деңиздин жээгинде кумдай көбөйтөм дейт. Ыбрайымдын кандай элестетип экен? Мына бир балам аман эсен чоңойсо, Кудайым өмүр берип, андан ары дагы неберелерим пайда болсо деп. Бирок Кудай андан да ашырып берип атат, көбөйтүп атат. Сенин тукумуң асмандагы жылдыздардай, бул чексиз, сансыз. Деңиздеги жээгиндеги кумдай дейт, көбөйтөм дейт. Бул бир багыттагы бата. Экинчи багыттагы бата бул жеңиш дейт. Сенин тукумуң душмандарын шаарларын ээлейт дейт. Бул эмнени билдирет? Бул коркуу менен жашоо эмес, көз карандык эмес, басым алдында өмүр сүрүү эмес. Бул жеңишке ээ. Бул туруктуулук жашоого баталап атат. Анан эң маанилүү 3-чү бата. Бул аркылуу бул бата башка элдерге баталып келет экен. Сенин тукумуң аркылуу бүт жер жүзүнүн элдери баталышат. Бир адамдын тил алчактыгы аркылуу сиздер, мен, ар бирибиз баталып атабыз. Бир адамдын тил алчактыгы аркылуу, ишенимдин бекемдигин аркасынан. Бул окуя келечекти көрсөткөн. Ыбрайым уулун аяган жок, Кудай кийинчерээк, келечекте Исанын биз үчүн аяган жок. Исхак өлгөн жок, ал токтотулду, бирок Машаяк биз үчүн курмандык болду. Ыбрайымдын тил алчактыгы аркылуу убада келди. Машаяктын курмандыгы аркылуу баарыбызга жер жүзүнө куткаруу келди.
сыноо бул биз ойлойбуз мындай сүйүүнү көрбөй алабыз. Ал сыноо сүйүүнүн жоктугун билдирбейт. Эң оор учурда эң чоң батанын жолу болуп калат экен. Оор сыноодон кийин улуу бата келет экен. Кудай таанытылсын. Бата көп учурда ошол тил алчактык менен байланыштуу экен, тыгыз байланыштуу экен. Кудайга болгон ишеним менен. Кудай ушул негизги сөзүн айтат: менин тилимди алган үчүн дейт. Анан ушул жерде мен айткандай, Ибрайым болгон бир уулду эле көрдү дейт. Бирок Кудай элдерди көрүп атат. Биз адам мындай көрүп атсак да, бүгүнкү күндү көрүп алабыз же эртеңки күндү көрүп алабыз. Кудай алдын ала көрүп атат. Кудай биздин учурду да көргөн болчу. Ошол жерге, ошол болгон чечим, ошол жерге бата болгондо ар бирибизди да көргөн болчу. Бул окуянын борбору бычак эмес, коркуу эмес. Бул окуянын борбору Кудайдын анты. Кудай батасын берип атат. Кудай көбөйтүп атат. Кудай жеңиш берем деп атат. Кудай бардык элдерге бата кылып атат. Кээде Кудай бизден эң кымбат көрүнгөн нерсени курмандыкка алып кел деп суранат экен. Ойлонуп көрөлүчү, эң кымбат нерсе эмне бизде бар? Ошону бергенге даярбызбы? Ушул бул стандарт баарыбызга ушундай келет деген сөз эмес. Бирок биз даярбызбы? Кудай эч качан кыйнаш үчүн жөн эле бир тарап жөн эле бир ырахат алыш үчүн эмес кылбайт. Анын сыноосу биздин баардык тарап жака кеңейт экен. Биз кеңейет экенбиз. Биз бекемделет экенбиз. Ал текшерет биздин ишенимибиз бекемдөө үчүн. Ал оор сыноого жол берет экен, улуу бата бериш үчүн. Оор сыноодон кийин улуу бата турат. Эгер биз тил алсак. Амин. Сыйнал. Асмандагы Атабыз, Кудай, чын деле сен биздин атабызсың. Биз сенин уул кыздарыбызсың. Ушул окуя аркылуу сен көрсөтүп атасың, Кудай. Канчалык бизди сүйөт экениңди. Анткени сен өз уулуңду биз үчүн берип атасың. Ооба, сен бардык нерсени бергенге даярсың. Сен эң кымбат нерсени бердиң, Кудай. Биз ушундай үмүткө ээ болуп атабыз. Биз ошол аркылуу өзгөрүлүп атабыз. Биз ошол аркылуу бата алып атабыз. Биз ошол аркылуу бир тууган болуп калдык баарыбыз. Кудайым, биз даярбызбы? Эң кымбат нерсени биз сага алып келгенге. Сен батаң, Кудайым, кылымдарга чейин узарат. Биз даңтайбыз жана мактайбыз. Иса темир үчүн. Амин.